Достор барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүн бизде 17 октябрь и бүгүн бизде достор разбор индикатора жана биз сиздер менен скользящий среднийлер менен торговля кылып үйрөнөбүз достор. Бул индикатор скользящий средний жана MACD бизге перекупленность жана перепроданностьтун уровенин кесилишинен биз сиздер менен бул жерде сделка ачышыбыз керек болот да. Вкратце түшүндүрүп кетемин, потому что бул индикатор менен биз азыр көбүрөөк торговля кылабыз да, көп неделя дей берсек болот, потому что бул уже жаңы индикатор да, биз жаңы индикатор менен азыр торговля кылып үйрөнүп обучение кылабыз достор. Итак, давайте мен сиздерге көрсөтүп кетейин. Для начала кандай буну подключать этиш керек, кандай настраивать этиш керек и так далее да. Так, бул жакта биз сиздер менен индикатор скользящий средний да кошушубуз керек болот. 12 и 26 да. Давайте мынакей өчүрөйүн бардыгын. И мынакей бул жактан биз индикаторго киребиз. Индикаторы мынакей скользящий средний деген бар. Ушуну 2 жолу басабыз. 2 скользящий средний коюлуп калат. Далее бул жерде мынакей MACD деген индикаторду басабыз достор. Мынакей MACD индикаторубуз стандартный эле боло берет. И скользящий среднийди биз биякта 12 коебуз. Вид сары кылып койсок болот да. И экинчисин 26 коебуз достор. 26 бул жакта кызыл кылып коебуз достор. Всё. Применить кылабыз дагы и байкайбыз достор. Мынакей азыр бизде пересечение болуп атат да. Пересечение болуп атканда биз 1 мүнөткө покупкага чыгышыбыз керекпиз. И давайте подробно түшүндүрүп кетейин достор. Азыркы учурда бизде мынакей 2 индикаторубуз скользящий средний да, бул жакта пересечение болуп атат, көрдүңүздөрбү? Кесилиш болуп атат мынакей. То есть графикибиз бул жерде могундай ак цветке коюп коеюнчу. Могул жерде бизде мынакей моундай болуп туруп анан кийин кесилиш болуп атат, көрдүңүздөрбү? Кызыл линиябызга. И бул жерде бизде тоже MACD могул жерде кесилиш болуп туруп эле астыда кесилиш болгондуктан азыр мынакей подъемго кетип атат достор. То есть бул жерде объемдор чоңоюп баратат. Ошондуктан бизде тренд азыр үстүгө кетиши керек да. Ошондуктан мен бул жакта сделкамды покупкага ачтым и сделкамды достор плюска жаап атамын да. Бул биринчи сделка биз сиздер менен ачып атканыбызда разбор менен. И также биз башка валютный паралардан и обязательно достор 1 мүнөттүк таймфреймде биз бул жакта карашыбыз керекпиз да. Давайте башка котировкага кирели. Мисалы бул жерде тоже тренд восходящий болуп атат, мынакей кесилиш болуп атат, бирок мындай моменттер бизге кереги жок, потому что бул жерде азыр уже көптөн бери эле тренд восходящий болуп атат. Көрдүңүздөрбү? Даже восходящий тренд болуп атканда деле бизде мынакей кызыл линиябызга да EMA скользящий средний 26ган астыга түшпөй график үстүгө өсүп баратканын байкасак болот достор. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде тренд восходящий болуп атат. Бирок мындай жерлер бизге керек эмес. Давайте именно бир жакшы мындай кесилиштен биз ачайлы. Так, евро GBP'ден биз вроде ачтык да. Да, бул жактан биз ачтык. Мынакей кесилиш болуп атат и мынакей даже MACD индикаторубуз уже объемдору чоңое баштады да. Давайте, в принципе, ушул жерден дагы бир жолу бир сделка покупкага ачып кое берейин. И ага чейин мен башка котировкаларды разбор кылып көрсөтөйүн достор да. Так, мынакей валютная пара евро рубль OTS болуп атат. Евро рубль OTS'тин бизде кесилиши жок достор, бирок тренд аябай күчтүү болуп атканын биз байкасак болот да. Астыңкы кызыл линия EMA 26дан бизде астыга кетпей эле тренд үстүгө кетип атат. То есть биз бул жерде еще и скользящий средний менен трендти определять этсек болот да. Канчалык күчтүү болуп атат, канчалык күчтүү волна менен график өсүп баратканын байкасак болот да. Также биз уровень поддержкаларды дагы көрө алсак болот да. Так, бул жерден сделкабызды 1 мүнөткө тоже покупкага ачып берейин достор. И евро рубльды дагы избранныйга коюп коеюн. Так, биздин биринчи сделкабыз евро GBP'ден тренд восходящий болду и бул сделкабызды дагы плюска жаап атабыз достор. Плюс $46 зарабатывать эттик с помощью индикатора MACD жана скользящий средний менен. Үчүнчү опционубуз евро рубльдан ачкан опционубуздун байкайбыз достор. Акыркы 5 секунд и есть достор. Бул сделкабызды дагы плюска жаптык достор. Да, плюска жаптык достор. Уверенно плюска жаптык. Давайте кайра 1 мүнөттүк таймфреймге которулабыз дагы. И дагы бир жолу достор биз ушул скользящий средний пересеченияларды байкайлы достор. Именно только 1 мүнөттүк таймфреймде только караш керек да.
Мынакей достор, доллар канадецде азыр бизде дагы бир учур болуп атат. Бул жерде кандай момент болуп атат? Бизде мынакей индикаторубуз, скользящий среднийлерибиз бул жерде пробой болуп атат да, мынакей кесилиш болуп атат. Сары линия, кызыл линия кесилиш болуп атат и график азыр небольшой откат болуп, астыраак түшүп атат. Бул жактан бизде еще и объемдор мынакей бул жерде кесилиш болуп туруп эле, бул жерде объемдор азыр разворотко үстүгө кете баштады достор. Биз азыр астыраак уровеньден биз болгону үстүгө ачышыбыз керек болот да. Мынакей 1 минутка ушул жерден ача берели покупкага. И мынакей көрдүңүздөрбү, бул жерде пересечение, кызыл жана сары линия пересечение болуп атат да. Эгерде силер вообще азыр новичок болуп түшүнбөй жатсаңыздар достор, эртең дагы ушул магди жана скользящий средний менен обучениялар болуп чыгат. Ошондуктан бул магди менен биз VIP чатыбызда торговля кылабыз достор. Каждый день биздин VIP чатыбызда Телеграмда 2 мал торговля болот. Күндүзү саат 3тө жана кечинде саат 9да достор. Сиздер ушу группабызга кошулуп, сиздер дагы торговля кылсаңыздар болот достор. Мынакей көчөгөнкү результат плюс $2563 болду достор. И прибыльдүү сделка 69% болду достор. Ушундай жыйынтыктарды сиздер дагы алсаңыздар болот достор. Биздин VIP чатыбызда кошулуш үчүн ушул биздин открытый Telegram каналга катталышыңыздар керек болот достор. Ссылка ушул эле видеонун астында болот. Комментариянын башында тапсаңыздар болот. Ссылкамды ошол жактан өтүп катталып аласыздар. Итак, 5-чи опционубузду дагы плюска жаптык достор. Мынакей бүгүн бизде 1, 2, 3, 4, 5 сделка болду сиздер менен. 5 сделка тең плюска жабылды достор. Так, давайте обновить кылып коеюн страницаны. Обновление кылайын. И мынакей 1, 2, 3, 4, 5 сделка плюс. Мен просто бул жерде могул русскийге коюп койгон болчумун достор. Перевести на русский. Ошондуктан бул жакта кичине тексттерди башкача көрсөтүп атат да. Так, а так мына англисча мынандай болот. Moving average болот. Скользящий средняя и англисча магди ушундай эле болот. Магди болот достор. Так, 5 сделкабызды плюска жаптык. Давайте анда эмесе дагы бир сделка ачайлы достор. Бир сделка ачайлы, 6 сделка плюс вариант кылайлы дагы. И биздин стратегиябыз боюнча биз торговлябызды токтото берсек болот да. Анткени азыр менде биринчи сессия болуп атат. Азыр саат 12 и как бы биринчи сессияда мен 5-6 сделка плюс кылып эле биринчи сессиямды бүтүрө берсем болот да. Азыр деле, в принципе, бүтүрө берсем болот, потому что мен уже плюстамын да. Ну ладно, давайте дагы бир сделка ачайлы, чтобы по красоте ряд плюс кылганга да. Давайте котировканы издей берели. Итак, мынакей швейцарский франк, норвежский крона. Бул жерде мынакей кесилиш болуп атат. Сразу 1 минутка карабай эле покупкага ача берем мен сразу. И давайте дагы бир жолу анализ кылайлы достор. Бизде магди жана скользящий среднийибизде бул жерде кесилиш болуп туруп эле, астыңкы линиябызда могул жерде кесилиш болуп туруп эле, где-то ушул жерден отскок бергенде всё, рывок кеткен. И бул жерде мынакей сигнал көрдүңүздөрбү? Жашыл болуп атат. Объемдор үстүдө күчтүү болуп башталды достор. Значит, бул жерде азыр тренд күчтүү болот экен да, үстүгө кетет экен. Ошондуктан также бизде мынакей Moving Average, бул скользящий средний биздин могул пересечение болуп атат достор. Кызыл жана сары линияда пересечение болуп атат да мынакей. И бул жерден биз по тренду эле карабай эле үстүгө ача беребиз. Тренд күчтүү болуп атканын биз сразу байкап атабыз. Магди менен и скользящий средний менен биз тастыктап, подкреплять этип сделкабызды үстүгө ачып и 6-чы сделкабызды дагы плюска жаптык достор. Результат аябай жакшы достор. Давайте статистиканы байкайлы. Бизде могул жерде бир сделка минус болчу. Мен видео тарта электе бир сделка ачып койгон болчу элем, ошол минуска жабылып калды. Мейли достор. Итого 7 сделка ачтым дей берсем болот. 7 опцион, 7 валютная парадан и 6 сделка плюс, 1 сделка минус болду. Баланс $14,754 болуп калды достор. Результат аябай жакшы. Магди жана скользящий средний менен азыр пока что ушул видеороликти көрүп дагы бир жолудан кайталап көрө бериңиздер. Эртеңден дагы ушул магди жана скользящий среднийлер менен обучение кыламын. Ошондуктан достор, видеороликтен лайктан басып, каналга катталып жана колокольчикту басып койсоңуздар, жаңы видеоролик чыкканда сиздердин телефонуңуздарга же уведомление чыгып турат да, что жаңы видеоролик чыкты, көрүңүздөр и также зарабатывать этиңиздер деп чыгат достор. Ушундай. Сиздер менен эми эмки видеороликте көрүшөбүз. Азыр бизде күндүзгү биринчи сессиябызга даярданабыз. Ошондуктан баарыңыздарды күтөмүн достор. Эртеңки видеороликте көрүшкөнгө чейин баарыңыздарга ассаламу алейкум.